Assalamu alaikum, урматтуу Нур Спорт KG YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, улак сүйүүчү достор. Бүгүн жараткан Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип, биз Ала Бука району Карынкөр айылында турабыз. Ошол жерде атактуу Манас Палбан деген даңкы чыккан Палбан акемдин үйүндө коноктомун. Ушул конокко келип жөн кетпестен, ушул акемен дагы жаштыгында кандай улак чапкан, кандай аттарда эң жакшы ийгиликтерге жеткен, ошол жөнүндө бир аз болсо да сиздерге маек алып берейин дедим. Анда сөздү акеме бердим. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Азыке, улакка канча жашыңыздан кызыгып баштагансыз? Улакка 1971 төрөлгөбүз. Өзбекстанда иштегенбиз. 86-жылдан баштап 2096-гача Өзбекстанда чаптык. Анан кийин 96-дан кийин 2023-ке чейин Кыргызстанда. Ар тойлордо 5-6, 2-4 жеңил тойлор болсо бир 8-9га чейин чыгарганбыз. Чыгарып жүрөбүз. Эми алдыңкы байгелерди айтсак, бул 9 караларга таштаганбыз. Атка да таштаганбыз, төөлөргө таштаганбыз, мотоциклдерге таштаганбыз. Бийлерге таштаганбыз. Ошондой кылып чабып келатыр. Биринчи улакты баштаганда кандай ат менен баштагансыз? Биринчи улак баштаганда койгонген ат менен баштаганбыз. Анан адактуу элге таанылгандан кийин элдер ат берген. Жакшы аттарды индик, камчы ургузбай барган аттарды индик, ураткан аттарды индик. Ошондо чаптык. Улактар жакшы чабып жүрдүк. Ошол Өзбекстанда чабып жүргөндө эң алдыңкы алган сооруnuңуз эмне болгон? Эң алдыңкы соорундар тай, торпок, атка чейин таштадык. Өзбекстандын биягы Андижан, Фергана, баягы Ташкент, Сырдариясына чейин барып улак чабып келдик. Коконго да баргансыз? Кокондорго барганбыз. Ошол сиздердин убагыңыздарда бир суроо. Сиздер чабып жүргөн мезгилде биз кичине бала элек да, акыл устанып калган. Анан ошо сиздер чабып жүргөн учурда азыркыдай илмек, трос, тек деген нерсе болгонбу? Андай нерселер болбогон. Андакай нерселер болсо улактан чыгарып тышат эле балбандар. Даңгел коюлуна көтөрсө, кой бер деп кыйкырчылар. Кой бергенден кийин эч ким аркалынан койбойт. Жеке салып айлантып келчү эле балбандар. Но тростор энди чыгып атыр да, бүт тростору жаллааттан өргөнүп келди. Элгек билгектер бүт ошоктардан келди да. Чет жактардан. Бизде ат чыкса экен деченең, жыйындан чыкса экен. Аттар энди өргөнүп, машыккан аттар чыгып кетчүлөр жыйындан. Машыкпаган аттар туруп калчу эле ортодо. Бир тойдо канча жолу салым кыласыз? Эсеп барбы мындай? Так эсте калганбы? Эсеп бар. Өзбекстанда мындай жеңилер кеселиги район тойлорунда 8-9, 13-кө чейин. Эми таптап бири коюп, бири берилгенден кийин чыгара берген. Жакшы атта улактын үстүндө турсаң кантип албайсың. Улак ушундойдон жакшы аттар көп болгон ошо биз чабып аткан убактарда. Керек болсо 5-6 аркада запас турчу эле да. Алмаштырганга. Азыркылар бир аттын үстүнөн түшпөй кетип атат. Ошон үчүн тез чарчап калып атат. Тез чарчап. Бир атам бар болсо чарчатат. Бир марта чыкканда шамал атыш керек аны. Суу туш керек. Аны кайра салыш керек. Бир ат чарчап калат бир тойдо. Ушул сиз улакты кайсы жылдары токтоттуз? Улакты ушу 5-6 жыл болуп калды да, чаппай койгон. Анан кызым билемин, 5-6 жыл болуп белде киреше болуп калгандан кийин чаппай койдум. Бутумда ооруйт деп көп айтып каласыз да келсемчи. Ошол сиздердин убагыңызда бүгүнкү улак чапкан балбандарга условия аябай зор, тизесине чейин, керек болсо ушу санына чейин жапканга зашталар бар да. Сиздердин убагыңыздарда өтүктүн ичинен жөн эле бир пайтаманы ороп, материалды ороп чабып кете бергенсиздер да, туурабы? Ошондой болгон. Падышка, садышкалар болбогон биз убакта. Разинка өтүп болсо ham, гержо өтүп болсо ham чабып кете берген. Азыркыларды көрсөң аттан алиге бутун бир кайрып кетсе сындырат азыркыларды. Биздин убагында андакай болбогон. Пайтаманы ороп эле чабып кете берчү эле.
Ошол убактагы палбандар, чыныгы палбандар. Азыр o убактагы палбандар азыр биттекте болбуду жок. Кой бер деген адам жок азыркы чабандестерде. Кой бер, атты кой бер, уру бер деген палбан болбой атыр. жалгыз сатып чапкан. Жайында сал дейт, жайында салган. Любой адам салат да жайында. Жайында айлантып, атты айлантыр дейт, аттар да эми айланпаш кылып болду азыркы палбандар. Атам үргөнүп калар экен, аны айланта берсең, жыйында тегеренип туруп калат аттан. Туура. Атты кой берип чапса, мындай жеке-жеке ыргытып салган палбан кем болот. 60-70 кило торпокторуң эми араң салып атыр азыркы палбандар. Бир жакшы ат тийинип алды. Жаман ат тийинсе каякта жайында айлантып салып коет. Сиздердин убагыңыздарда торпок канча килограммга чейин болгон? Биздин убакта торпок ушу 70-80, 120 килограмм көргөбүз. 120 килограмм Аккоргону мазарда болгон. Нар жакта наркы каравандын астында болгон 120 торпокторду ham союп чапкан. Ону 2-3 киши болуп салчу элек. 80ден ылдыйкын жакеле ыргытып салчу элек биз убакта. 80 килограммды жалгыз өзүңүз салган күнүңүз болгон ба? Болгон. Өзүңүз элдин эле атын чаба бербестен өзүңүздөн да ат даярдап чыгаргансызбы? Ат чыгарганбыз, 3 ат алганбыз, 3 ат. 3 аттын ичинен бир чабкар ат жакшы чыкты. Биз билгенден буйрук. Анча 9 карага таштадым, Сумсарда Мейман палбанын рахматынын тоюнда. Калган жерлерде тайып, торпок, ушундай нерселер таштап жүрдүк. Азыр жакшы торопора келип атыр. Эndi балдар чабып атырган, балдарга эми, өчүрөт. Эми эке, ошо сиздердин убагыңыздарда улак менен азыркы улакты салыштырып жүрөм да, мен дагы ошо акылым тааныгандан бери улакты аралашып жүргөн болсом, эми сиздердей палбан болбосок дагы ушул каналыбыздан, жупуну бир каналыбыздан ошо инилерими, ушул райондун палбандарын дүйнөгө таанытам деп максат койгом. Колуман келишинче кызмат кылып атам, Кудайга шүгүр. Эми ушул биздин азыркы палбандарыбызга бир акыл насаатыңыз. Кантип чабыш керек улакты? Улакты энди улакты тартышып чабылат да, улакты тартышпаса улактын кызыгы болбойт. Улак тартып жулуп кеткен адам менен касташып урушпаш керек. Тан бериш керек, кектешпеш керек. Тан бериш керек. Энди жулубаганды күчтүү адам жулуп алат да. Улактын кайдасы өзү ошондой. Улакты тартышып бир 15-20 метргече тартышканда эч кандай колунан жулуп алса каяша кайтарбачу эле, тан берчү эле, салып кетип палбан деп. Азыркыларың энди жанынан чыгып чыкпайлы жерден мен көтөрдүм деп талашып бири-бири менен урушуп, мушташып, же райондо ушталат, же жайында мушташат ошо улактын ичинде. Бирөөнүн тойлорунан бузат. Ошого көп элдер ошого али көңүлү буруп сууп кетти да, жакшы тойлор көп болот эле элде. Энди жаңжал кыла бергенден кийин бир айыл менен бир айыл тан бербестен тан бериш керек да бир. Палбанга тан бериш керек. Кайсы айылда болсо ошо палбанды сыйлап чабыш керек да. Тилденбей чабыш керек биринчи палбан болгондон кийин. Урушпаш керек. Ошондо палбан болот, палбан. Анан мен колуман жулуп алдың деп нар жака барып кыйкырышып урушканмы бейпайт эле нерседен. Кереги жок нерсе. Кептешкен энди эки элди ham мындайынан алиге суук түшүрүп коюшу мүмкүн. Ушул сиздин жаштыгыңызда чабып жүргөн улактардан алган эң алдыңкы соорунуңуз төбө болду, а? 9 кара төбө, бие. Бир мотоциклдер ham жок. Алиге болгон тарп болгон. Убагында мотоцикл, 2 мотоциклге таштаган. Сиздердин убагыңыздарда алтын куур деген нерсе жок болгон да? Азыркы биздин палбандарды көбүнчө достор, ушундай да, бүгүн технология заманында жашап атабыз да. Дүйнөгө таанытыш бат да, тез. Бүгүнкү азыркы палбандарды дүйнөгө таанытыштыгына себепкер болуп аткан бул интернет. Эгер интернет болбогондо булар деле ушул билимсиз чабып жүрүп өтүп кетсе керек эле. Интернет бар экен, ошону туура жака пайдаланышыбыз керек экен да. Эгер ушул акемдердин убагында ушул технология, ушул YouTube, интернет болгондо булардын дагы видеолорун табып сиздер менен бөлүшөт элем. Бирок тилекке каршы азыр ушундай технологиянын заманында дагы нашүкүр болуп ушу акем айткандай бири-бири менен касташып, жалынан тартып койсо андай мындай, акем айткандай ушулардын убагындагыдай чапса бүгүнчү, чынын айтканда
дүйнөгө даңкы чыккан палбандар болот, Кудай буйрусачы. Акемин чыгарган тойлордо чыгарган соорундарын, байгелери, ал дисктер бар экен, дисктер, кассеталар бар экен. Кудай буйруса мен ал диск кассеталарды табып, монтаж кылып, керектүү жерлерин кесип сиздер менен бөлүшөм. Атайын өзүм жеке долбоорум бул ушул палбандарды дүйнөгө таанытам деген. Кудай буйруса ушул ишти аягына чейин улантып, дагы башка бир палбандар менен маек кылабыз. Сиздер дагы урматтуу көрөрмандар, достор, улак сүйүүчү туугандар, комментарийден өзүңөрдүн мындай тааныган балбандарыңардын адресин, атын айтсаңар, айылын айтсаңар, Кудай буйруса мен мүмкүнчүлүк табып барып, ал кишилерден да интервью алам, Кудай буйруса. Мынакей акем, азыр канча жаштасыз? Азыр 52-ге чыгып калдым. 52 жашта, Манас балбан. Бул акемен чоңуз бар, Жаныш балбан. Экөөңүздөр эки Жаныш Манас балбан Ала Бука районунда биз билгенден даңкы чыгып чабып жүргөн палбан акелерим ушулар менен мен сыймыктанам. Кудай буйруса ал акемен дагы интервью алып берем. Анан мен айтайын деген туугандар, эл журтубузда тынччылык болсун, аманчылык болсун, ушул акелеримдин өмүрү узун болсун, жакшылыктар болсун, тойлор көп болсун. Кудай буйруса ушул палбан агаларыбыздан, акелерибизден, инилерибизден интервью алып, маек алып сиздер менен бөлүшөм. Анда биздин каналыбызга, анан көрүүчүлөрүбүзгө, эл журтка бир каалоо тилек айтасыз. Эл журттунда тынчтык болсун, заманыбыз тынч болсун, ар бир айылда ушундай тойлор болсун, көп улактар болсун, чыр чатак болбосун. Дайыма ошо тойлордо, жакшылык күндөрдө жолугушуп жүрө берели.